Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Урматтуу жыйындын катышуучулары, эми баткен деген сөздөн баштагым келип турат. Бүгүн бизде баткен деген сөз бат кен чыгат деген сөз. Ошондуктан биздин баткендин тоолорунан алтын, көмүр, нефть, алюминий, сымап, мрамор, ал эми мөмө жемиштин бардык түрлөрү бизде өсөт. Ошондуктан биздин тоолорубуздан суулар түшөт, сууга да кенен бай болуп эсептелебиз. Биздин обуздун аймагында 5 өлкөлөр аралык дарыялар бар. Ошол дарыялар бизде ошол 3 мамлекет пайланабыз. Булардын аттарын айтып берсем, булардын аттары өзбек жана тажик тилдеринде биздин тоодон түшүп, ошондуктан көпчүлүк жагына ошолор пайдаланылат. Ошондуктан бизде баткен жергеси суудан өтө таңкыс болуп эсептелинет. Маселен, Шахмардан Исфарамсай, Сок дарыялары биздин туура келип Өзбекстанга өтүп кетет. Ал эми Исфара бул ак суу деп коет, Козу Баглан дарыялары Тажик Республикасынан Тажик Республикасынын чектеши аларды каржылайт. Эми мен эмне деп айткым келет? Урматтуу Алмазбек Акунжанович, биз кийинки жумада ошол баткендин кароо үчүн атайын өкмөттүк күн белгиледик. Ошондуктан ошол жерге келгенде курук келбестен аябай чоң президентибиз айтып атпайбы, аймактарды көтөрөлү деп 3 жылдан бери айтып атат. Приоритет кылып эң көйгөйлүү деп туруп ушу баткенди көтөрүү боюнча чоң программа менен өкмөттүн келишин суранып кетет элем. Ал программа менен келгенде курук келбестен каржысы менен келсинчи, ата курук кагазда калып кетпесин. Ошондуктан ошого бээки сунушту бергим келет. Ошондуктан биздин ошо суу таңкыстуубузду кечүү үчүн эсибизден чыгарбастан азыртадан баштап бизде баткенде БСРлерди курууну жана суу сактагычтарды курууну колго албасак болбойт. Себеби биз өмүр бою ушул кошуналар менен пайдалангандан кийин, чек ара такталгандан кийин да биздин көйгөйлөр токтобойт. Ошону менен катар облусубуздун ушу чек ара менен чектешкен жерлеринде аябай бош жерлер көп. Ошол мезгилде биздин баткен элдиде ушу элдерге тамарка берүү 20 жылдан бери токтоп турат. Трансформация болгондуктан. Ошону менен катар мен айткым келет. Биз ошо элдерден үлүштөрү 2 гектар, 2 сөтүктөн үлүшү бар. Ал эми жумушчу орун жоктугунан элдин экономикалык абдан оор. Ошон үчүн мен өкмөттөн суранат элем. Гос ипотека менен этаж үйлөрдү куруп, анан кийин элге берсе, элдер өзүлөрү ошону каржысы барлар төлөп алса, ал эми аз камсыз болгон үйлөргө сууда берүүнү жана арзандатылган кредит берүүнү программага киргизип келсе. Ошону менен катар жумушчу орундун жоктугунан баткенде ушу жумушчу орун түзүүгө ыңгайлуу шарттар бар. Маселен, алар Самаркандек айыл өкмөтүндө ушу көмүр иштетишет. Ал жерде ошол көмүрдү деле Тажикстан алат. Негизи Сүлүктүдөн алат. Ал эми Самаркандиктен дагы бир сорту бир аз төмөнүрөөк көмүрлөр бар. Ошондон көмүр иштетүүнүн сырткары ушу Самаркандиктен Мадиген Акчечек деген жери бар, жайыты бар. Ал жайытка уже Тажикстанга качан өтүп кеткенин билбеймин. Элдер абдан нааразы. Ал жерде уже Тажикстан поселок түзүп алган. Аны кайтаруу мүмкүнчүлүгү барбы же жокпу билбейм. Ошол жерде аябай жогорку сапаттагы абдан чоң кирпич, цемент чыга турган эмелер бар. Ошондуктан ал жерге биз кирпич заводун курсак болот. Ал эми Бай Карабакта болсо, бизде Карабакта абдан чоң өрүктөр, сырьё